Бүгүнкү биздин каармандар Түштүк Кореяда мамлекеттик GKS стипендиялуу программасы аркылуу билим алып жаткан Айгерим жана Чынара жөнүндө болмокчу. Айгерим TikTok платформасында 10 миңден ашуун катталуучусу бар блогер. Өз блогунда ал Кореяда жашоо жана Кореяга кантип окууга тапшыруу керектиги жөнүндө айтып берсе, ал эми Чынара кыргыздын чыныгы патриот кызы. Себеби Түштүк Кореяда өтүп жаткан көптөгөн чоң долбоорлордо кыргыздын улуттук кийимин кийип, дайыма Кыргызстанды таанытууга аракет кылат. Анда эмесе биздин каармандардын сиздер үчүн даярдаган материалдарын биргеликте көрөлү. Салам достор, Кыял кештер теледолбоорунун бүгүнкү чыгарылышын биз алып барабыз. Менин атым Айгерим. Жана мен Чынара. Анда эмесе биздин университет жөнүндө айтып берели. Эмнеге Пусанда окууну тандадыңар деп сурасаңыздар, себеби бул шаар Кореянын эң кооз деңиз жээгинде жайгашкан. Жаратылышы таза, климаты ыңгайлуу жана маданий иш-чараларга бай шаарлардын бири. Ал эми эмне үчүн дал ушул Пусан чет тилдер университетин тандаганыңызды билгиңиз келсе, анда кулак туруңуз. Бул жерде өтө чоң жана маанилүү себеп бар. Бул университет тандашыбыздын эң башкы себеби бул жерде чет өлкөлүк студенттер көп жана окуу шарттары эл аралык деңгээлге ылайыкташкан. Ооба достор, биздин университетте дүйнөлүк дээрлик баардык тилдерин үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк бар. Сабактар кореялык профессорлор тарабынан даярдалган жана атайын корей билим берүү системасы негизинде өтөт. Биздин университет сыртынан гана кооз эмес, анын ички дүйнөсү, китепканалары, лабораториялары жана маданий борборлору бай жана кызыктуу мааниге ээ. Жогоруда айтып өткөндөй эле, биздин университетте көптөгөн чет тилдер окутулат. Анын ичинде араб тили, түрк тили жана ошондой эле орус тили. Азыр биз көрүп тургандай, бул студентибиз орус тили факультетинин студенти. Привет. Привет. Дима, как дела? Ну, все хорошо. А у тебя как? Хорошо. Можно я задам тебе вопросы? Ну, конечно. Ага. Можете, пожалуйста, кратко о себе рассказать? Меня зовут Дивон, и мне 25 лет. И я учусь русский язык уже 4 года. У вас есть русское имя? Ну, у меня есть. Это Дима. Можно орусча аты Дима экен, Дима деп кайрылабыз. Почему вы выбрали именно русский язык? Когда я был в школе, я смотрел одну девушку в Инстаграме. Она работает в Корее. И я думаю, что она очень красивая, поэтому я решил изучать русский язык. Из-за девушки решили, да? Да. Ага, понятно. А сложно ли вам было учить русский язык? Да, конечно, до сих пор для меня очень сложно. Сначала русская грамматика очень сложная, а слова не так сложно. Ага. А сейчас наоборот. Сейчас грамматика не так сложно, а слова очень... Сложно, очень да? сложно, да. Ага. Какие слова для вас сложные? Ну, например, достопримечательности, такие длинные слова. А что вы изучаете во время занятий, уроков? Обычно в первом курсе мы изучаем алфавит, конечно, а потом не так сложная грамматика изучаем. Что вы собираетесь делать после окончания учебы? Какие планы у вас? Сейчас я думаю, что после университета, наверное, я работаю в Пусане, потому что в Пусане очень много русских людей и компаний. Или, наверное, я работаю в стране СНГ. СНГ? Да. Хорошо, понятно. А вы слушаете русские песни? Да, я слушаю русские песни, очень разные, особенно инстасамка слушаю. Да? Ага. А кто вам еще нравится? Инстасамка, LJ, Мияги и так далее. Спасибо большое, было очень приятно. Пока. Пока, Дима. Пока. Өзүңүздөр көргөндөй азыр интервьюну орус тилинде алдык. Эмне үчүн кыргыз тилинде алган жоксуң деп таарынбаңыздар, анткени биздин университетте азырынча кыргыз тили факультети жок. Бирок биз ишенебиз, алдыңкы келечекте кыргыз тили дагы дүйнөлүк тилдердин катарына кирет деп.
Достор, бул биздин сүйүктүү китепканабыз. Биз бул жерде көпчүлүк убактыбызды өткөрөбүз. Биздин китепканабыз 4 кабаттан турат. Анда эмесе сиздерге кыскача экскурсия кылып берели. Жүрүңүздөр. Салам алейкум. Сен ким болумун дедиң эле? Кичинекейиңде канадагы бери. Азыр иштейсиңби ошол жериңде? Жан дүйнөң жактыргандай өзүң дагы бериле. Башка максат жакшы тапса эмгек аптап. Достор, биздин китепканада атайын бөлмөлөр бар. Жүрүңүздөр, кирип көрөбүз. Бул бөлмөлөрдө атайын досторуңуздар менен келип алып, сабак окуп тапшырмаларыңыздарды аткарсаңыздар болот. Жана ошондой эле китепкананын ичинде сүйлөгөнгө болбогондуктан ушул бөлмөлөргө кирип досторуңуз менен сүйлөшүп жана сабактарыбызды окуйбуз. Достор, биз сабактардан чарчаган учурда китепкананын ушул жеринен келип атайын эс алсак болот. Сиздерге көргөзүп берейин. Бул жер абдан ыңгайлуу. Бул жерге келип эс алып эбизди сергитип, чарчообузду жазып алабыз. Юрист, экономист, дипломың балким үйдө rest in peace. $1,000,000 please, берчи мистер Бист. Бул жерде орус тилинде дагы китептер бар. Багым кек менен аппак сүттөй, тирдейле эс алалы деп сүткө тойгон күчүктөй. Өзүңү түттөй баштаганың үчүн көтөрүлган жүктөй. Экеле жол жашаганга жеңилдикте жетишиктөй дос. Кыялымды көздөй баратамын жылдан жылга. Петири Бурбаймын тандадым күйлөндүм мылда. Достор, биздин китепкананын эң эле биздин жакшы көргөн жерибиз бул жерде чарчаган убакта келип, жатып, уктап, эс алып, анан сабактарыбызды улантууга мүмкүнчүлүк бар. Айгерим менен Чынаранын окуу жайы сиздерге жакты деген үмүттөбүз. Анда эмесе кийинки бөлүккө өтөлү. Айгерим менен Чынара жакын досторун чакырып, кыргыз татымдарынан ооз тийгизишти. Анда эмесе алардын реакцияларын биргеликте байкайлы. 안녕하세요. 네, 저는 한국에서 온 한사랑입니다. 네, 안녕하세요. 저는 베트남에서 온 팽동이라고 합니다. 안녕하세요. 저는 미얀마에서 온 에이몬이라고 합니다. 안녕하세요. 중국에서 온 잔천이라고 합니다. 네, 안녕하세요. 베트남에서 온 타오라고 합니다. 네, 안녕하세요. 튀르키예에서 온 심계라고 합니다. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 바렌에서 온 자흐라라고 합니다. 한국에서 온 서정민입니다. 중국에서 온 정재합니다. 하나, 둘, 셋. 짠. 무슨 맛이라고 해야 되지? 무슨 맛인가요? 약간 좀 달달한 맛을 기다리고 있었는데 너무 짜가지고. 식초 넣었어요? 식초가 아니. 너무 시원하고 좀 시다. 신맛이. 냄새랑 좀 다르다. 봐요. 건강에 좋은 거예요. 건강에 좋은 거예요? 건강에 좋은 거. 다 마실게요. 먹었어. 우리나라 빵이에요. 이거 어떻게 먹어요? 여기 찍어서 먹어요? 찍어서 먹으면 또 맛있고. 일단 그냥 먹어. 그냥 일단은 그냥 먹고 이따가는 좀. 이거 저랑 맞아요. 너무 맛있어요. 맛있지? 칼망 진짜 맛있네. 집에 갖고 가고 싶을 정도로 맛있네. 칼망이 굉장히 지금 한국에 치즈 맞아요. 같은 맛인데 버터의 질감이 나네요. 네. 칼바는 요즘 한국에서도 너무 유명해졌죠. 맞죠. 어떡해. 아, 냄새 너무 좋아. 초콜릿은 또 어떻게 다든지. 있다.
거예요? 나 이걸 하루 종일 먹을 수 있어. 달달한데 살짝 짭조름한. 그 정도 달지 않아서 진짜로 하루 종일 먹을 수 있어요. 안에 그거 초콜릿 있어요. 안 짜죠? 짜요? 아니야. 안 짜? 아, 이게 안에 있는 거 이거예요? 네. 아. 맛있는데. 진짜 맛있어. 처음부터 단단하는데 조금 먹고 보니까 약간 시 맛도 나고 짠 맛도 나고 특이하네요 이게. 마지막으로 우리 이거는 조금 먹어본 적 있는 것 같아. 먹어본 적이 있어서. 반응 좀 그릇. 그릇. 오케이. 이거는 그 보습 딸때 그 멀미나는 사람들도 있잖아요. 어. 그때 먹으면 좋아요. 안 짜요? 조금 짜긴 한데. 치즈 같아요 그냥. 맞아, 입에서 조금씩 먹고 있어요. 짜니까 빵 하나 먹겠습니다. A few moments later. 많이 짜죠. 많이 짜네. 혹시 저 치즈 맞아? 죄송한데 너무 무서워. 와. 여기 좀 먹어본 것 중에서 뭐가 제일 그 입에 맞았어요? 좋은 거. 빵이랑 초콜릿. 네, 저 초콜릿이랑 빵. 나도 초콜릿 제일 좋아해요. 초콜릿. 카이막도 맛있어. 전 카이막이 제일 맛있었습니다. 저는 초콜릿. Достар, азыр болсо биз кыргыз сөздөрүн дүйнөнүн ар кайсы тилдеринде кандай угуларын угуп көрөбүз. Алма. Quả táo. 苹果 투파하. 엘마. 사과. 오르카나. Bệnh viện. 医院 무스타시파. 하스타네. 병원. 맥텝. Trường học. 学校 메드라사. 오쿨. 학교. 바जार. Chợ. 市场 수크. 바जार. 시장. 도스. Bạn bè. 朋友 사디크. 아르카다시. 친구. түштүк Корея. Hàn Quốc. 大韩民国 코리아 الجنوبية. 유네이 코레. 무슨 단어지? 대한민국. 아따. Bố. 爸爸 앱. 바바. 아버지. 아빠. Mẹ. 妈妈 엄. 안내. 엄마. 기텝. Sách. Sách. 书 키탑. 기탑. 책. 바이바이 Азыр болсо биздин социалдык тармактарыбызга эң көп берилген суроолорго жооп беребиз. Азыр болсо биздин социалдык тармактарыбызга эң көп берилген суроолорго жооп беребиз. Кыргыз тили Кыргызстанда мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил болгондуктан биз маалыматты эки тилде берели деп чечтик. Мен кыргыз тилинде, ал эми Чынара орус тилинде жооп бермекчи. Биринчи суроо бизге мындай суроо келиптир. Кореяга кантип тапшыра алабыз? Кореяга тапшыруунун негизи жолдору көп эле. Эң биринчи стандарттык жолу бул
контракт төлөп Кореяга университетке өтүү. Жана ошондой эле экинчи жолу бул бюджеттик негизде окууга тапшыруу. Жана дагы тил үйрөнүү үчүн атайын курстарга Кореяга окууга тапшырып келсе болот. Ошондой эле университеттен студент алмашуу жолу менен келсе болот. Второй вопрос – это что такое топик? Топик – это экзамен на знание корейского языка, который проводится в Кыргызстане в год 2 раза, а в Корее 4 раза. И вы можете в любое вам удобное время подойти и сдать экзамен в ближайшем вам университете или школе. В экзамене есть 6 уровней, с 1 по 6, получается самый высокий – это 6 уровень. Кийинки суроого жооп берсем, стипендия программасы жөнүндө айтып бериңизчи деп жазышыптыр. Биз азыркы учурда Кореянын GKS аттуу стипендиясы аркылуу окуп жатабыз. Бул Корея мамлекети тарабынан чет өлкөлүк студенттерге берилген стипендия. Бул стипендия аркылуу окуу 100% бекер болот, жана ошондой эле ай сайын $900 тегерегинде стипендия. Медициналык камсыздандыруу жана ошондой эле Кореяга келгендеги жана окуубузду бүтүп Кыргызстанга кетип аткандагы самолетубуздун билетинин акчасын бардыгын төлөп беришет. Жана ошондой эле эгерде студенттин корей тили деңгээли 4-чү деңгээлден өйдө эмес, мындайча айтканда 5-чи деңгээлге жетпесе, сөзсүз түрдө 1 жыл корей тилин үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Жана ошол 1 жылдагы Корея мамлекети тарабынан толук түрдө төлөнүп берилет. Четвертый вопрос – это можно ли работать во время учебы? Вообще, GKS студентам нельзя работать во время учебы, только во время каникул. Но если это обычный контрактный студент, то можно подрабатывать в неделю только 18 часов. Андан кийинки суроо, Кореядагы окуунун башка мамлекеттерден айырмачылыгы дейт. Биздин өзүбүздүн жеке тажрыйбабыз менен алганда, мен үчүн айырмачылыгы, Кыргызстандан айырмачылыгы бул стандарттык окуу эмес, атайын Кореянын профессорлор тарабынан сабактардын бардыгы даярдалган. Жана ошондой эле окуудагы башка айырмачылыктар жөнүндө айта кетсем, бул Корея эли өздөрү абдан пунктуалдуу эл келет. Эч качан кечикпейт, сабактардан мисалы кечиккен студентти көрбөйсүң, ошондой эле сабакты эч качан калтырышпайт. Жана ошондой эле бардык сабактардын материалдары онлайндагы берилет. Көбүнчө биз дептер, ручка алып жүрүп окубастан, биз планшет, ноутбук, ошол сыяктуу гаджеттерди колдонуп, азыркы замандын талабына ылайык билим алып келатабыз. Следующий вопрос – это какой корейской группы вы фанат? Ну, если то я бы ответила бы, что я, наверное, больше фанат группы SHINee, ну и BTS. Ну, если одну группу выбирать, то, наверное, SHINee. Мен өзү Корей группаларын, ырларын көп укчу эмесмин, Кореяга келгенчекти. Бирок азыр келип көпчүлүк концерттерге барып угуп калдым. Жана мага жаккан группалар бул албетте BTS жана Blackpink группалары. Кийинки суроо болсо, бизге мындай суроо жөнөтүшүптүр. Кайсыл Корей топторунун концерттерине бардыңыздар эле дейт. Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, мен өзүм жакшы көргөн топ Blackpink тобунун концертине баргам. Жана ошондой эле бүткүл дүйнөгө Gangnam Style ыры менен белгилүү болгон Psyдын концертине да баргам. Жана ошондой эле башка көптөгөн группалардын кошулган концертке дагы барганмын. Ал жакта аябай көп группалар болчу, ошондуктан ар бири эсимде жок, бирок аябай популярдуу группалардын концерттерине баргам. Я тоже ходила на концерт моей любимой группы SHINee, вот недавно. Потом я ходила на концерты, где много разных групп, мульти-кей-поп какой-то. Там были группы ATEEZ, P1 Harmony, такие остальные знаменитые группы были. Ну вот, самые запоминающие это была группа SHINee. Достор, бүгүнкү чыгарылышыбыз аягына келип жетти.
Сиздерге жакты деген үмүттөбүз. Саламатта калыңыздар. Кыялымды көздөй баратамын жылдан жылга. Турбаймын тандадым, күйлөндүм мурда.